Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Эгер жакшы угулуп аткан болсо, чатта плюс белгисин калтырып коюңуздар. Бул бизондун кичине кемчилиги бар экен, достор. 1 минутка чалып, кичине аркадан кечирээк жетип атканын байкап атам. Бул жерде мен өзүм дагы экинчи ноутбук менен көрүп аттым эле. Так, абдан жакшы, эң сонун плюстар келип баштады. Достор, 16:00 болду, анда биз баштай беребиз. Assalamu alaikum, бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Кош келипсиздер бүгүнкү вебинарга. Өзгөрүү 2021 марафонунун катышуучулары. Сиздерге ийгилик каалайм, сиздерге өзүңүздөрдү өнүктүрүүнү жана өлкөбүзгө салым кошууңуздарды каалайм. Эми сиздерди аудиторияны мен жакшы таанып алгандыктан жалпылай сүйлөйм, анткени кыздарбы, эркек балдарбы, жаштары канчада, студенттерби, ишкерлерби, бул нерселерди мен анык билбегеним үчүн жалпылай сөз кылып берем. Менин аты жөнүм Турат Алыбаев, мен өзү программистмин, агартуучумун, мугалиммин, жана ошондой эле коомдук ишмермин. Суроолорго негизи бул темаларга байланыштуу мен берген суроолорго сиздер чатта жооп берип турсаңыздар болот. Ошол жерде баарлашып турабыз. Анан семинар бүткөндөн кийин сиздердин суроолорго жооп берейин. Анткени азыр деле бул жерде суроолор келип атканын мен көрүп атам. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер, анда семинарыбызды баштай берели. Негизи эле мынакей, биринчи мен сиздерге суроодон башташым керек. Өнүгүү деген өзү эмне? Сиздер мындай өнүгүү дегенде эмнени түшүнөсүздөр? Ошону бир жазып койсоңуздар чатка, мен ошону карап, анан сиздердин ойлорду билип алып, улантайын. Кана? Жакшы, Муфтейт жазып атат. Умтулуу дейт. Өнүгүү дегенди умтулуу дейт экен. Абдан жакшы, абдан жакшы. Дагы эмне дейт экенбиз? Бекмамат мырза жазып атат. Абдан жакшы. Так, Миргүл айым жазып атат. Сонун жакшы. Так, алдыга карай умтулуу. Жакшы, сиздерден жооптор келип турсун. Абдан катышууңуздар, активдүүлүк жакшы экен, абдан сонун. Болгону бул жерде бул бизон системанын бир аз кемчилиги. Сиздер менен биздин ортобуздагы айырмачылык кичине байкалып калып атат. Кандайдыр бир жаңы маалыматты билип, аны практикада же жашоосунда колдонуу дейт. Ойду өзгөртүү дейт. Аябай сонун нерсе. Карасаңыздар, зона комфорттон чыгып аябай сонун. Сиздер негизи уже өнүгүп калыпсыздар. То есть мындай өзгөрүү байкалып атат. Бул жерге жазган комментарийлерден байкалып атат. Эми достор, негизи өнүгүү дегенди бул биз эки тараптуу карасак болот. Бул биринчи мындай мамлекеттин өнүгүүсүн көбүнчө биз сөз кылабыз. Бирок ошол мамлекеттин өнүгүүсү бул жеке инсандын өзүнүн өнүгүүсүнөн келип чыгаарын жакшы карашыбыз керек. Бул экинчи маселеси. Мен ушул экинчи маселенин үстүндө көбүрөөк токтолом. Биринчи маселе ушул өнүгүү дегенде бул социалдык жактан эркиндик. Социалдык жактан эркиндик дегенибиз кандай? Бул дин тутунуу эркиндиги, же болбосо кандайдыр бир иш-чараларга катышуу эркиндиги, мына ушул өнүккөндүктүн биринчи белгилеринен ушул болуп саналат. Мындай адамдын жеке өзүндөгү өнүгүү ушул. Бул социалдык жактан адам өзү эркин болот. Кандайдыр бир нерсеге баш ийбейт, кандайдыр бир нерсеге мындай моюн сунбайт да, баш ийбейт дегенде бул жанагы тартипсиздикке дагы кетип калбаш керек да, моюн сунуп мындай бирөө айткан эле нерсе ушул туура, же болбосо бул жана мамлекет тараптан да кысымдардын болуусу, динди тутуна албоо, же болбосо кандайдыр бир иш-чараларды уюштура албоо. Бул азыр ушул иш-чара деле кандайдыр бир деңгээлде эгерде өнүкпөгөн өлкөдө болсок, же болбосо
өнүкпөй жаткан, артта калган бир өлкөдө болсок, же болбосо ошондой эле адам өзү деле ичинен жеке өзү өнүгө албаган болсо, демек ушундай бир иш-чараларга катышууну дагы өзүнө эмне кылат? Тыюу кылып коет да, ошол эркиндигин кысып коет. Бул мамлекет тараптан болсун, же болбосо бир адам өзүнүкүн, же болбосо ата-эне баласыныкын дегендей. Мына көрдүңүздөрбү? Демек өнүгүүнүн биринчи белгилеринен бири ушул социалдык эркиндик экен. Эми экинчиси бул экономикалык эркиндик. Экономикалык эркиндик. Албетте эми бул биздин мамлекетте бүгүнкү күндө экономикалык эркиндик дегенди сөз кылуу бир аз оор маселе болуп турат. Бирок достор, мынакей биз эгерде чыныгы өнүгүүнү кааласак, өлкөбүздүн жана өзүбүздүн өнүгүүбүздү кааласак, мына ушул экономикалык эркиндикти түзүшүбүз керек экен. Экономикалык эркиндикти түзүшүбүз керек экен. Эгерде муну түзө албасак, анда могул өнүгүү деген нерседен сөз кылуу бизге бир аз оор маселе болуп калат. Андан кийинки маселе убакыттын эркиндиги. Убакыттын эркиндиги. Бул жердеги маселелер деле ушул мындай бири-бирине тыгыз байланышкан да, достор. Могул мен лазеримди алып алайын. Эгерде социалдык эркиндигиңди түзө албасаң, анда бул жерде ушул экономикалык жана убакыт эркиндигин сөз кылуунун деле көп кажети болбой калат. Экономикалык эркиндик, убакыт эркиндиги. Убакыт эркиндиги деген кандай маселе? Кайра эле бул өзүңдү өнүктүрүү үчүн ар кандай семинарларга катышуу үчүн убактыңдын кенен болуусу. Жылдын каалаган мезгилинде каалаган бир жакка барып эс алып келе алуу. Же болбосо бизде мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү шарт ушундай да, жумуштан отпуска ала коюп, анан үйдөгү жумуштарды бүтүрөйүн деп жанталашуу да. Мына ушул нерселер биздин убактыбыздын эркиндигинин жок экендигинен кабар берип атат. Экономикалык эркиндигибиздин жок экендигинен. Ал эми мына социалдык эркиндикке, ушул эркиндикке деле жетпей жүргөн мындай биздин мамлекетибиз демократиялуу эркин мамлекет болсо дагы ушул социалдык эркиндикке жете албай жүргөн дагы көп адамдар бар. Ошолордун ичинде калып калбай, демек өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек экен. Эми орун эркиндиги. Мынакей азыр негизи ушул күнгө чейин, могул 2020-жылдагы COVID-19га чейин Кыргызстанда баарыңыздарга маалым болгондой мындай орундун эркиндиги абдан чектелип келген. Мисалы ушул азыркы сиздер катышып аткан сыяктуу марафондорду деле онлайн Кыргызстанда эч ким уюштурбай келген. Мынакей аябай жаман нерсе болду COVID-19 деген. Бирок ошону менен бирге, достор, эмне болду? Биз кандайдыр бир деңгээлде орун эркиндигибизди чечип алдык. Мынтип аралыктан туруп сиздерге марафон өткөндү, семинар өткөндү, тренинг өткөндү үйрөндүк. Сиздер болсо ошол сыяктуу семинарларга, марафондорго катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турасыздар. Бул нерселер, достор, өнүккөн өлкөлөрдө буга чейин эле болуп келген болчу. Ушул күнгө чейин эле бул нерселер болуп келген болчу. Биз бир аз аркада болчубуз, достор. Мындай кээде ушунчалык бир жаман көз караштар, ушундай жаман сөздөрдү угасың, өзү билбеген эле нерсени жок деп эсептегендер өтө көп да, достор. Биз билбеген нерсе жок эмес. Биз бар нерселерди билбегенибиз үчүн ал биз үчүн гана жок. Мисалы, өмүрү күндү көрбөгөн адам күндү жок деп эсептеген сыяктуу эле маселе да. Бүгүнкү күндө дүйнөдө ушунчалык бир өзгөрүүлөр, ушунчалык бир өнүгүүлөр, инновация деп коет го, алдыга жылуулар болуп атат. Биз болсо, достор, мынакей өзүбүздү эркин мамлекетпиз деп туруп, бирок эркиндигибизди чектеп коюп, могул төрт эркиндигибиз жок, өнүгө албай, өсө албай, бүгүнкү күндө мамлекетибизди артка кармап, өзүбүз дагы алдыга жылып кете албай, мындай бир көрүнбөгөн бир камактын ичинде жатабыз. Мынакей бүгүн биз ушул нерселерден чыгуунун
жолдорун акырын караштырып көрөбүз. Эмне кылышыбыз керек? Кантип өнүгүшүбүз керек? Социалдык эркиндикке кантип жетебиз? Экономикалык эркиндикке кантип жетебиз? Убакыттын эркиндигине кантип жетебиз? Орундун эркиндигине кантип жетебиз? Мына ушул нерселерге акырын ушул жерде токтолуп өткөнгө аракет кылабыз. Эми бул эркиндиктерге жетүү үчүн өнүгүү зарыл дейт да. Карасаң, кайра эле мынтип өнүгүү болбогон үчүн эркиндик жок деп атабыз, эркиндик болбогон үчүн өнүгүү жок деп атабыз. Мынтип эле бири-бирине чырмалышып калган да. Бирок ошол чырмалышкан чийимдин ичинен, жанагы көрүнбөгөн капактын ичинен чыгуу үчүн достор эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз өнүгүшүбүз керек. Өнүгүш керек да, өнүгүш керек. Өнүгүү зарыл. Бирок кантип өнүгөбүз дейт. Кантип өнүгөбүз достор? Ушул маселе болуп атат да. Эмне кылып өнүгөбүз? Маселе ушул жерде, мынакей. Көйгөй көп. Бул көйгөйдү элдин баардыгы эле билет. Мен эле эмес, элдин баары билет. Бирок биз бул көйгөйдөн кантип чыгып кетебиз? Биринчиден, эң негизги маселелердин бири достор. Адамдык, инсандык улуулуктарды туура таанышыбыз керек. Инсан болгону үчүн улуу экенин, инсан болгону үчүн, адам болгону үчүн ыйык экенин сезишибиз керек. Ал мусулман болгон үчүн, же болбосо ал билбейм, министр болгон үчүн, же болбосо билбейм, ал башка бир динди тутунган үчүн, же болбосо ал ак болгон үчүн, ал кара болгон үчүн эмес, адам болгон үчүн. Ал кандай адам болсо болсун, ал балким ислам динин тутунбаганда болушу мүмкүн. Мына ушул улуулуктарды туура тааныш керек. Адамды адам болгон үчүн сыйлашыбыз керек. Эң негизги баалуулук ушул. Андан кийин эми биз мамлекетибиз светтик мамлекет болсо да, бирок биздин өлкөдө көпчүлүк инсандарыбыз ислам динин тутунган үчүн биз дагы ошол коомубуз дагы бир динди тутунушубуз керек. Дин тутунуу. Эми биз азыр мындай эгемендүү эркин өлкөдөбүз. Биз кааласаңыз башка бир динди да тутунушубуз мүмкүн. Бирок бул жерде кандайдыр бир динди тутунуу дагы ушул улуулуктарды таанууга алып барат. Диний жана улуттук баалуулуктарды да калыптандырышыбыз керек. Жөн эле мусулмандын сөзү бул жерде жетпейт экен достор. Жөн эле мусулманмын деген сөз жетпейт экен. Мусулманмын деп коюп, бирок мындай айтканда жанагы кайырчыдан бетер эле ар кимден ар нерсе сураганды, өлкөбүзгө келген гуманитардык помощту алып жегенди жакшы көрөбүз. Мына ушул диний баалуулуктарды бузуп жаткандык. Биз тескерисинче кандай болушубуз керек эле? Садака берген, зекет берген, муктаждарга колубузду сунган күчтүү инсандар болушубуз керек эле да, бул биздин динибиздин улуулугундагы бар нерсе болчу. Ошону менен бирге улуттук баалуулуктар. Укмуштуудай бир улуттук сонун баалуулуктарыбыз бар да. Дүйнөдө жок эң чоң эпос эч бир элде болбогон, бизде гана жарым миллион саптан турган манас. Эч бир элде болбогон эпос деген ал жөн эле жомок сыяктуу бир нерсени чагылдырып берип аткан жок да. Ошол биздин улуттук баалуулуктарыбызды ошол жерге сиңирип туруп чагылдырып берип атат. А бүгүнкү күндө биз же динибизден жок, же улуттук баалуулугубуздан жок, мындай бир кайырчыга окшоп ортодо калып калдык да. Көрдүңүздөрбү? Демек, мына өнүгүүнүн биринчи маселеси ушул жерде жатат. Биринчи маселеси. Жанагы башында сөз кылынган баалуулуктарды улуп атамбы? Айтып коюп тургула, жазып коюп тургула, эгер угулбай калган болсо, токтотуп улантып алалы. Жанагы бизди мындай көрүнбөгөн капаска камалып жаткан, биздин эркиндигибизди кысып, капаска камап аткан нерселерден чыгуунун мына биринчи жолу достор, бул эмне экен? Адамдык улуулуктарды туура таануу, дин тутунуу, диний жана улуттук баалуулуктарды калыптандыруу дейт. Мындай жанагы молдолор айтып калат эмеспи, намазды окубаш керек деп, намазды тургузуш керек деп.
аны дайыма окуй турган болуп тургузуш керек. Мына ошол нерсе ушул жерде диний жана улуттук баалуулуктарды билбеш керек, аны тургузуш керек, калыптандырыш керек. Калпак деген биздин улуттук баш кийимибиз дедикпи, муну кийиш керек. Аны айтып эле койгондо, статуска чыгарып койгондо, калпак күнүн майрамдап койгондо бул маселе чечилип калбайт. Экинчи маселеси. Дайыма жана туруктуу китеп окуш керек экен. Окуган китептерди туура анализ кылыш керек экен. Мынакей. Бул жерде ошол диний жана улуттук баалуулуктарды калыптандыруу үчүн дагы адам деги эле өзүн өнүктүрүү үчүн негизги болгон маселелердин бири туруктуу китеп окуу дейт. Дайыма туруктуу. Ушул жерде биз бир нерсе менен адаштырып албашыбыз керек, достор. Биз бул жерде, достор, туруктуу китеп окууну эч качан көп китеп окуу менен алмаштырып албашыбыз керек. Туруктуу, мындай эң сонун кылып, мындай анализдеп, китепти түшүнүп окууну жанагы көп китеп окуу менен алмаштырып албашыбыз керек. Өтө көп китеп окугандар бар, бирок окуганы өзүнө пайда бербегендер. Динди тутунуп жүргөндөр бар, бирок дини өзүнө пайда бербегендер. Эгерде деп бир адамдын эски жаман адаты динди тутунгандан кийин калбаса, анда анын окугандары, кылгандары пайдасыз дейт. Үчүнчүсү, мына үчүнчү маселе. Ушул жерде дагы аябай бир чоң көйгөй бар. Бул биздин элдин чоң көйгөйү. Кесип тандоодо, же болбосо иш кылууда, бул жерде мен ишиңди туура багыттоо, өз жолуңду табуу деп койдум. Бул жерде балким жанагы бир кесиптин ээлери болуп калган болушу мүмкүн арабызда. Кандай адамдар бар экенин билбегеним үчүн мындай жалпылай жаздым. Бул жердеги дагы маселе, эгерде сен окуучу болсоң, студент болсоң, абитуриент болсоң, кесибиңди туура тандоо деген маселе ушул жерде. Кесипти туура тандаш керек. Эгерде кесибиңди туура тандабасаң, анда кылган ишиң сага өмүр бою зындан. Сени кыйнап жүрүп өтөт. Дүйшөмбү күндү жактырбайсың. 5-күндүн болушуна шашасың. 5-күн болоору менен иштен качасың. Мына ушул нерселер кесипти туура эмес тандоодон келип чыгат. Кесипти туура эмес тандоодон. Шыгыңа, жөндөмүңө карап эмес, балким бирөөдөн таасирленет. Мисалы, Турат деген агай келди, о программист экен. Биз ушуга окшоп программист бололу деп эле программистиканы тандап кетсеңиз, анда программалоо сиз үчүн бир зындан. Шыгыңа караш керек биринчиден. Эмнени эң жакшы кыла аласың? Кандай ишти сонун кыла аласың? Жөндөмүң эмнеге шыктуу, мисалы, жөндөмүң бир нерсеге жөндөмдүүсүңбү? Мына ошол нерселерди карап туруп, анан өзүңдүн жолуңду туура табуу. Мынакей, достор, көрдүңөрбү, жанагы эркиндиктерге жетүү үчүн өнүгүү зарыл деген. Ал эми өнүгүүнүн баскычтары мына нерселерден келип өтүп атат. Ушул нерселерден келип өтүп атат. Улуу бир сөз бар экен. Али радиаллаху анхудан айтылган сөз экен. Бул балаңды бүгүнкү күнгө карап эмес дейт, эртеңки күнгө карата даярда деген, тарбияла деген экен. Эми мен арабча билбеген үчүн маанисин гана айтып атам, достор. Балким баягы билесиздер, которгодон дагы кетип калышы мүмкүн. Биз баягы укканыбызды эле араб тилинде бул кандай айтылган, Али радиаллаху анху арабчасында оригиналында кандай айтканын билбейм. Бирок ушул сөз бар экен. Демек, балаңарды эртеңки күнгө тарбиялагыла дейт. Бүгүнкү күнгө эмес. Эми ушул жерде бир маселе жатат, достор. Балаңды деген эле сөз биз бүгүнкү күндө мындай бала тарбиялоосу менен кошо өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Бала тарбиялап
Сонун бул жерде суроолор бар. Азыр Миргүлдөн суроо келип атат. Эмнеге шыктык экенибизди билбесек, эмне кылуу керек? Бул боюнча да сүйлөшөбүз, достор. Эртеңки күндү кантип көрө алабыз? Маселе ушул жерде. Биз көзүбүз ачык эмес да. Көзүбүз ачык эмес. Эртеңки күндүн кандай болушун билбейбиз. Анда биз эмне кылыш керек? Биринчи, туура инсандар менен дос болушубуз керек. Туура инсандар менен. Мисалы, өзүңө жаккан, мисалы, ушул адам туура иш кылып атат деген, мындай жүрүм туруму жаккан, адеп аклагы жаккан, кылган иштери жаккан, туура инсандар менен дос болушубуз керек. Эми бир маселе бар, достор. Туура инсандар менен дос болуу дегенде бүгүнкү күндө мындай жанына барып дос болуштун да көп зарылчылыгы калбай калды да. Раматлык Чубак ажы устазыбыз, Алла ыраазы болсун, андан былтыр өтүп кетти. Мисалы, биз баарыбыз Чубак ажыга дос элек да. Анын соц тармактарынын бардыгына кирип койгонбуз, YouTube'дан эң негизги булагы YouTube эмес беле? YouTube'дан видеолор чыкканда дароо лайк басып, видеолорун көрүп, аны ар кимге таратып, ага дос экенибизди билдирет элек. Мынакей, достор. Балким сиздер мени менен жакындан дос боло албашыңыздар мүмкүн. Балким. Мисалы, жолукпай да калышыбыз мүмкүн. Бирок көйгөй эми чечилди деп ойлойм. Фарида, мүмкүн болсо сиз жазып коюңуз, жаңырбай калды деп. Эми жаңырбай калды болуш керек, менин жеке пикиримде. Туура инсандар менен дос болууда, демек, достор, соц тармактарды, Instagram'ды, Facebook'ты, YouTube'ду, дагы билбейм, Twitter'ди, аны муну, ошону туура колдонуш керек экен, достор. Эми, мисалы, ушундай маселе бар. Жөн эле шоу бизнесмендердин баракчасына жазылып, алардын гифтерине катталып, алардын бир тойдо, мойдо бир жерде ырдаганын карап отуруу, бул сизге ийгилик алып келбейт, достор. Ушул жердеги негизги маселе, достор, шоу бизнес адамы начар адам экен деген менен алмаштырып албаш керек. Алар дагы өзүнүн милдетин аткарып аткан, алар дагы эң сонун инсандар. Бирок, достор, алардын туура жагын ээрчиш керек. Жөн эле мынтип бир тойдо көңүл ачканын карап отурганын эмес, ал ошол ийгиликке кантип жетип атканын эмне кылышыбыз керек? Үйрөнүшүбүз керек. Мына ошол нерседен өрнөк алыш керек, ошол нерседен сабак алыш керек. Бир шоу бизнес адамы деле, ошол деңгээлге жетиш үчүн алда кандайдыр бир эмгектерди жумшаган. Мына ошол жагын көрүшүбүз керек. Демек, туура инсандар менен дос болуунун биринчи басчы, достор, бүгүнкү күндө соц тармактарды туура колдонуу экен. Мынакей, өзгөрүү 2021 деп атпайбы, достор, Демек, мына биз ушул жерден өзгөрүп атабыз десек болот. Инстаграмыңызды байкаштырыңыз. Балким, Инстаграмды туура колдонууда, мисалы, бир инсанга, билбейм, балким 20-30 бир подпискасы болсо жетиштүү болоттур дейм да. Эми дагы бир 20-30 туугандарың болсун, аларга подписка кылбасаң болбойт. Бирок, мисалы, ошол өзүңдүн багытыңда өнүгүү үчүн, өсүү үчүн, үйрөнүү үчүн подписка боло турган бир 20 жакшы канал болсо жетиштүү болсо керек. Балким бул көп деле болушу мүмкүн деп ойлойм. Дайыма изденүү менен, анан дагы деле көп окуу менен. Жанагы жерде айтпадык беле, көп окуу. Окуганыбызды жана уккандарыбызды туура анализ кылуу менен. Эртеңки күндү ушул нерселер аркылуу анан биз анализ кылсак болот экен. Биз эртеңки күндү көрө албайбыз, достор. Бирок ыктымалдуу түрдө, болжолдуу түрдө эртеңки күндү эмне кыла алабыз? Эртеңки күндү биз анализ кыла алабыз. Эртеңки күн кандай болушун болжолдой алабыз. Бул деген ушул нерселер менен келе турган нерсе экен. Дайыма изденүү менен,
туура инсандарды дос тутуу менен, анан көп окуу менен. Замандын агымын туура аныкташыбыз керек деп атабы. Жана да айткандай, биз көзүбүз ачык болбогон соң, эртең кандай кесиптер пайда болот, эртең кандай муктаждыктар пайда болот, бул нерселерди биле албайбыз. Биле албайбыз, биз мүмкүн эмес муну билишибиз. Бирок, балдарыбызды дейт, же өзүбүздү эртеңки күнгө карап кантип туура тарбиялайбыз, анда деген маселе бар. Биз өзүбүздүн балдарыбызды, келечек муунду эртеңки күнгө карап, же болбосо өзүбүздү эртеңки күнгө кантип туура тарбиялайбыз, кантип туура иштерди кылабыз. Мисалы, бүгүн үйрөнгөн нерсең эртең жарабай калбаш үчүн эмне кылыш керек? Бир кесипти алдың эле, бир нерсе үйрөндүң эле, эртең ал жарабай калса эмне кылабыз? Эмне кылышыбыз керек? Же тагыраак айтканда, биз эртеңки күндү кантип көрөбүз, кантип туура багыт алабыз? Эртеңки күнгө кантип туура багыт алабыз? Балдарыбызды жана өзүбүздү эртеңки күнгө карай туура тарбиялоо. Бул кандай болот экен? Эртеңки келечегибиз жаркын болушу үчүн муну кантип туура түзөт экен? Бүгүнкү күндө эмне керек болуп турган, эң керек болуп турган тармактарга басым жасоо менен, муну менен бирге ар кандай кырдаалда туңгуюкка кептелбей, андан чыгып кете ала турган кылып тарбиялашыбыз керек. Жана өзүбүз дагы ошого даяр болушубуз керек экен. Демек, достор, мынакей азыркы айтып аткан нерсе. Бүгүнкү күндө кандай кесиптерге, кандай нерселерге муктаждык болуп атат? Мына ошол нерселерди чечип туруп, мына ошону көрө билип, анан эң негизинен ошол ар кандай кырдаалда, мисалы, банкрот болуп калганда туңгуюкка кептелип калбаш керек. Алган кесибиң ишке жарабай калганда, жумуштан чыгып калганда, эмне кылыш керек? Туңгуюкка кептелип калбаш керек. Мына ушул нерселерди айткым келип атат да. Андан кийин мына дейт, ушул да болсо тагдырга баш ийүү дейт. Ийкемдүү болуу менен бирге келет дейт. Тагдырга баш ийүү да. Башка бир кыйынчылык түшсө, аны менен жанагы туңгуюкка барып түшүп калбай, капталып, ал жерден чыга албай, туруп калбай, тагдырга баш ийип, Кудайым мага ушуну жазыптыр, эми мен мындан нары дагы ушул жол менен уланта берем депчи. Алган кесибиң ишке жарабай калса дагы өзүң эмне кылыш керек? Жолду уланта бериш керек. Өзүң жолду уланта бериш керек. Демек, достор, мына эми барып замандын талабы деп келип, мен өзүмдүн кесибимдин багытты көздөй келатам. Демек, бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турган тармактардын бири бул IT тармагы. Көп тармактардын бири бул IT тармагы. Программалоону үйрөнүшүбүз керек экен. Бул тармакта эмне кыла алабыз биз? Бул тармак менен өзүбүздү кантип өнүктүрөбүз? Өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кантип салым кошобуз? Мына эң биринчи башындагы өзүңдү өнүктүр жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош деген маселе ушул жерде жатат, достор. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош, өзүңдү өнүктүр. Эми бул тармактар менен эмне кыла алабыз? Биз кантип өзүбүздү өнүктүрө алабыз? Кантип алдыга жыла алабыз? Анда эмесе баштадык. Бул тармакта өнүгүү үчүн эң негизги 3 себеп. Бул тармакта биз адистешишибиз керек экен. Ошолордун азыр эң негизги 3 себебин мен сөз кылып берейин, анан сиздер ошого карап өнүгүүнү жолго койсоңуздар болот. Буга чейинки айтылган маселелер дагы бар. Ал нерселерди да унутпаш керек. IT тармагына кирип кетсең эле, адамдык сапатыңды унутуп, инсандык сапатыңды унутуп, ал нерселерден чыгып кетүү болбойт, достор. Эмне кылыш керек? Өлкөнү санариптештирүүгө салым кошуш керек экен. Санариптешүүдө биздин өлкө абдан аркада калып атабыз. Мынакей.
Эң могул IT тармагына кирүүнүн эң негизги 3 себебинин бири өлкөнү санариптештирүүгө салым кошуу. Так, биринчиси эң эле ириде онлайн окутуунун сапатын арттырышыбыз керек. Мынакей азыр байкап атасыздар, бул жерде Парида жазып атат. Жаңырып атат деп атпайбы? Демек бул сапатсыздыктын бир белгиси, достор. Эмне кылып атабыз? Бизон сыяктуу ушул Бизон 65 сыяктуу бир платформа аркылуу кирип, анан сабак көрүп, демек бир мындай сапаттуу онлайн окутуу системабыздын жоктугунун кабары да. Бир даяр системабыз болгондо өзүбүздүн мындай улуттук баалуулуктарыбыз менен, сен ал системага кирип атканда эле бир комузтун шаңкылдаган музыкасы чыгып турган ушундай бир система болсо эмне үчүн болбойт? Мынакей. Ушул онлайн окуунун сапатын арттыруу үчүн, санариптешүү деген ушул да. Мынакей көрдүңүздөр, өлкөбүздө абдан бир жаман бир кырдаал болду, биздин чек арабызды бузуп, мындай баскынчылык кылып, ал жердеги жашоочуларыбыздын үйлөрүн өрттөп, биздин жүрөгүбүздү канатып, канча деген боордошубузду көчөдө калтырып, ыйык Рамазан күнүндө согуш жөрөлгөсүн кылды коңшу мамлекеттерибиз. Буга кандай себептерди айтып, кантип актанышат билбейм, бирок абдан жаман нерселерди кылып коюшту. Бул факт, биз көз менен көрүп турган нерсе. Буга ар кандай бир башка бир себептерди айтып, толтура нерсе айтышы мүмкүн, бирок биздин көзүбүз көрүп турган нерсе. Ал жерде бейгүнөө жаш наристелерди өлтүрүштү. Ыйык Рамазан, куттуу Рамазандын күнү. Бири-бириң менен жаман сөз айтышпагыла деген айда эмне кылды? Ошол себептүү биздин ал жерде канчалаган окуучуларыбыз билим берүүдөн артта калышты. Мектеп өрттөнүп кетти, садик өрттөнүп кетти. Ал жерде билим берүү токтоп калды да. Биз ушул нерселерди токтотпой, сонун бир мындай улуттук колориттеги бир онлайн окутуу системабыз болгондо, шарт аларды онлайн окууга өткөрө коюп туруп, бир чатырга коюп, колдоруна бирден телефонду карматып берип, же бирден планшетти берип туруп, билим берүүсүн уланта берет элек, достор. Мынакей IT багытында өнүгүүнүн эң негизги себептеринен бири. Автоматизация иштерин жөнгө салышыбыз керек, кечиресиңер, достор. Баягы сачиндик дегендей болуп калды бул жагы. Автоматташтыруу иштерин жөнгө салыш керек. Автоматташтыруу иштерин. Төлөм иштери болсун, башка иштер болсун, алып сатуу иштери болсун, ошолорду автоматташтыруу, бир жерге регистрация болгун келди, барып, анан кагаз алып, толтура бир бюрократиялык бир иштерге кабылып отурбай, үйдөн отуруп, мына бүгүнкү күндө, достор, мобилдик тармактар абдан сонун бир автоматташтыруу иштерин кылып койду. Мисалы, мурда бир номериңди алсаң, паспортуңду көтөрүп барып, мисалы, Мегакомдун офисине кирип, анан ал жерден алар сен паспортуңду копиялап алып, анан кагаздарды жазып, кол койдуруп, толтура бир иштерди кылып, анан номериңди регистрация кылат элең. Бүгүн абдан сонун бир мындай автоматташтырып койду. Мегапей деген приложениясын көчүрүп аласың, же Мега 24, анын ичине киресиң, регистрация, онлайн регистрация деп басып, кыла бересиң. Аябай сонун нерсе. Онлайн төлөмдөрдү кылып калдык. Ушул нерсени мобилдик тармактар гана кылып атат, достор. Көпчүлүгүбүздө жок. Мисалы, менин деле онлайн окутуум бар, бирок төлөм аткарууга келгенде бир кыйла кыйынчылыктар бар. Анткени автоматташтырууда бир аз аркада калып атабыз. Мен эмне үчүн бул тармактарга кирип атам? Мына ушул көйгөйлөрдү чечүүдө, өлкөбүздүн жана өзүбүздүн иштерибизди алдыга жылдырууда салым кошолу деп. Санариптештирүү, анын ичинен эң маанилүүсү онлайн төлөмдү бардык тармакка киргизүү. Мынакей ушул маселе. Азыркы айтып аткан, онлайн төлөмдү бардык тармакка киргизүү. Керек болсо, мынакей өзгөрүү 2021 марафонуна дагы онлайн төлөө мүмкүнчүлүктөрү болуш керек, сөзсүз түрдө. Мисалы, билбейм, баланс кейжинин ичинде
марафон 2021 деп бакырайып көрүнүп туруш керек. Чап басканда төлөп, ал жерден сен квитанцияңды алып, автоматтык түрдө сен ушул марафонго катталып калышың керек. Сен катталдың беле, акчаңды салдың беле, салган жок белең, мындай көйгөйлөр болбошу керек. Мынакей санариптештирүүдөгү же болбосо IT тармагына кирүүдөгү негизги себептердин биринчиси ушулар экен. Экинчи себеби, кандайдыр бир программалоо тилин эң мыкты үйрөнүп, чет жактан заказ алып иштөө. Демек бул эмне экен? Өздүк өнүгүү багытында, дагы кичине мындай чөнтөктү калыңдатуу дегендей. IT тармагынын эң артыкчылыктарынын бири, достор, Кыргызстанда туруп, чет өлкөдөн заказ алып иштесе болот экендиги. Чет өлкөлүк компанияларда иштесе болот экендиги. Бул боюнча бүгүнкү күндө негизи Кыргызстанды IT мамлекети кылабыз деген аябай чоң бир неме жүрүп атат. Эмне дейбиз? Багыттоо. Ошол багытка түртүү. Көп адамдар бул нерсеге абдан киришип атат. Бул жерде мен мындай аттарын эске салып айтып кете турган нерсе, азыр чатка дагы жазып коем. Инстаграмда Тимур Мон деген мырза бар. Америкада жашаган кыргызстандык жигит. Былтыр карантинде 130 адамды IT жаатында акысыз окутуп берген 5-6 айлап. Америкада келинчеги Чикагодо, өзү Калифорнияда иштеген Бакыт Абдишев, Айдана Өмүрбаева деген IT үй бүлөлөрү бар. Быйылкы жылы 1000 адамды IT багытында акысыз окутабыз дешти эле, бирок абдан каалоочулардын саны көп болгондуктан Бакыт мырза менен Айдана айым азыр бир 2500гө жакын адамды тандап алып, мына орозо бүтсө, аларды окутуп баштайбыз деп күтүп турган чагы. Ушуларды орток болуп, мисалы Тимур Мон мырзанын жана Жылдыз Академия деген онлайн окутуу академиясы бар. Ошол академиянын негиздешкен жанындагы агайлары, достору, шериктери ошол Жылдыз Академияда иштеген мыкты эр азаматтар. Кудай буйрса, орозо бүтсө, ошол Айдана, Бакыт мырзалар менен дагы IT үй бүлөлөрү менен дагы бул жерде көптөгөн ошол Америкада, чет жактарда IT багытында иштеп жүргөн спонсорлордун жардамы менен 2500дөн ашык адамды кудай буйрса IT жаатында окуткан. Булар тандалып алынган, процесстери жүргөн. Булар даяр күтүп турат. Мына орозо бүтсө, кудай буйрса булар. Демек, биздин өлкөдө IT жаатын мыкты өздөштүрүшүбүз керек экен. Мунун эң жакшы мүмкүнчүлүгү сиз бир ноутбугуңуз, анан бир модемиңиз, интернетиңиз болсо, тоонун башына жатып алып, коюңузду кайтарып жүрүп, заказыңызды алып иштей берсеңиз болот. Азыркы учурда биздин өлкөдө деле программисттин айлыгы абдан жакшы. Мен бүгүн эле көрүп аттым эле, Lalafon'ун Бишкектеги офисине PHP деген программалоо тилин билген программист керек экен. Мунун айлыгы $1,500 жогору экен. Минимум $1,500 алат экен. Андан жогору кетет экен. Америкада болсо, достор, ошентсе дагы чет өлкөдө эң мыкты төлөнөт экен. Мисалы, Америкада башталгыч программисттин кирешеси junior деп коет, жаңы эле программалоону үйрөнгөн, мыкты адис эмес, башталгыч программисттин кирешеси 1 жылдык $90,000–$110,000 тегерегинде болот экен. Булар да жылдык эсептелет экен. Эми 110,000 деле 1 жылга 12 айга бөлүп кое бер. Почти бир $9,000–$10,000 айланып калып атат. Көрдүңүздөрбү, достор? Эми эсептеп, элестетип көрө бериңиздер. Айына $9,000 айлык алып иштесеңиз кандай болот эле? $10,000 айлык алып иштесеңиз кандай болот эле? Бул жаатка кириш керекпи, кирбеш керекпи? Бул жерде мигрант болуп башка бир мамлекетке кетип калуу эмес, достор. Ошол үйүңдө, үй бүлөңдүн жанында, бала бакыраңдын жанында отуруп, ушундай бир заказдарды алып иштесе, мүмкүнчүлүк бар экендиги. Мынакей. Каяктан баштадык эле, каяка чейин келе атабыз. Бул жерде жанагы бир соо бар эле. Биздин эмнеге шыктуу экенибизди билбесек, кантип аныктасак болот деген. Эмне кылыш керек? Ошол маселелерди ушул жерде карай атабыз.
Эң жакшысы мына эң жакшы үчүнчү себеп достор. Ушул тармакты кийинки муундарга окута турган мыкты эксперт болуп чыгышыбыз керек экен. Өзүбүздүн курсак эле кампайса болду. Мен $9.000 айлык алып атам, Кудайга шүгүр. Зыңгырата үйдү салып койгом. Болду эмес да. Не кылыш керек? Кийинки муундарга, балаңызга, ошол жааттын баарына үйрөтө турган мыкты эксперт, мыкты мугалим болуп чыгышыбыз керек экен. Бул жердеги эң чоң проблема бардык эле кесиптерде болгондой IT жаатын окутууда да кыргызча материалдардын жетишсиздиги. Эми негизи IT жаатын иштегенде кыргызча иштебейсиз, ал жакта англисчеге басым жасалат. Бирок ошентсе дагы окутуу үчүн окутуу тили кыргызча болгон бул абдан сонун болмок деп эсептейм да. Демек, биз IT жаатын үйрөнүп эле калбастан, бул уже жогорку деңгээли болуп атат. Кайра аны башка бирөөлөргө үйрөтө турган мыкты адис болуп чыгыш керек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат достор. Чоң рахмат. Абдан кубанычтамын бүгүнкү вебинарга келип катышып бергениңиздер үчүн. Турат мырзага рахмат айтам бул жерде. Бул Өзгөрүү 2021 марафонунун уюштуруучусу. Күчтүү жигит Турат мырза. Жаш, потенциалы бар, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошо турган өтө күчтүү жигиттердин бири. Өзү эле өнүгүп, бизнесин кылып, өзү эле алдыга кете бербестен мына мынтип марафондорду уюштуруп, башкалардын өнүгүүсүнө себепчи болуп аткан мыкты жигит. Турат мырзага да өзгөчө ыраазычылык салам айтам. Менин аты жөнүм Турат Алыбаев, жана да айтып өттүм. Эгер мени менен жеке байланышууну каалагандар болсо, Алыбаев Турат gmail.com деген электрондук дарек аркылуу, же болбосо бул жердеги номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Анан эми бул жерден бүтүрбөйбүз. Бул менин сүйлөй турган сөздөрүмдүн бүткөн жери достор. Азыр болсо мен сиздерден келген чатка бир аз көңүл бурап, ошол жерди карап, анан сиздердин суроолорго жооп берип турсам болот. Анан бул жерде достор кичине мен чаттарга жооп берип атканда бул жака көңүл буруп калам, анткени чат мага бир аз алысыраак болуп атат. Сиздер болсо ага көп көңүл бурбай суроолорду бере берсеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик каалайм, азаматсыздар. Өзүңүздөрдү өнүктүргөн жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты инсандардан болуп чыгыңыздар. Мыкты инсандар болуңуздар. Өнүгүү үчүн, өзгөрүү үчүн бул эч качан кеч эмес. Эч качан мындай кеч деп ойлобоңуздар. Так, анда эми мен могул жердеги суроолорго келейин. Так, бул жердеги суроолордун эң башынан баштасак. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Бизнестеги эң маанилүү нерсе эмне? Асан Баймурзаевдин суроосу экен. Так, эмне кылыш керек муну? Азыр 1 мүнөт. 1 мүнөт азыр. Так, мен бул жерден жооп берип жүрүп отурайын. Бизнестеги эң маанилүү нерсе эмне дейт. Достор, чынын айтканда мен бизнесмен эмесмин. Мен агартуучумун, программистмин. Буга бизнес жаатындагы адамдар жооп берсе болот. Турат мырза жооп берсе болот. Ал дагы бизнес жаатында жүргөн инсан катары. Анан мен бул жерде ушул Асан мырзанын суроолоруна бир аз мындай көңүл бура кетейин дедим эле. Достор, байкашымча бул мындай бир стандарттык суроо окшойт деп койдум да. Дайыма эле бардык эле келген модераторлорго, эмне дейбиз, жанагы тренерлерге берип жүргөн суроо окшойт. Бул кичине бизде бүгүн эмне жөнүндө сөз болуп атканына каралбай суралып калгандай көрүнүп атат. Кечирип коюңуздар, бирок ошондой экен. Бизнес баштагандан кийин алдыга жүрүү үчүн кандай иштер жасоо керек? Чыгымга
Калып кетпөө үчүн эмнелерди эске алуу керек? Сиз бизнесиңизди канча жашыңызда баштадыңыз эле? Жаш бизнесмендерге кандай кеңеш бересиз дейт. Менин бизнесим жок. Бирок баягы билим берүү жаатында өзүбүздүн иштерибиз бар. Аны ишкерлик дейбиз, бизнес дебейбиз. Ишкерлигимди мен абдан кеч жашта баштагам. Эрте эмес болчу. Жаш бизнесмендерге сунушум көбүрөөк окуш керек. Көбүрөөк окуш керек, антпесе болбойт. Туура анализ кылыш керек, туура адамдар менен дос болуш керек. Так, андан кийин ассалам алейкум, баары жакшы дейт, жанагылар экен. Кандайдыр бир жаңы маалыматты билип, аны практикада булар ооба зона комфорт. Эң биринчи адамдын жан дүйнөсүндөгү суроолорго жооп табып, ага туура маалымат берүү. Эмнеге шыктуу экенибизди билбесек, эмне кылуу керек деген Миргүлдүн суроосу бар эле. Өзүңдү анализ кылыш керек. Мисалы, бул жерде анализ кылуу боюнча мен кичине жардамдашып коеюн. Мисалы, биринчи суроону коесуз. Башка досторуңуз, башка инсандар сизден көбүнчө эмне жөнүндө сурашат? Сизден эмне жөнүндө сурашат? Мисалы, кандай жардамдарды сурайт? Демек, сиз ошол жаатта шыктуусуз деген сөз. Андан кийин сиз көбүнчө кандай иштерди кылганда мынтип рахат аласыз, сүйүнөсүз. Бирөөгө бекер болсо деле бир нерсени жасап бергенде эмнеден сүйүнөсүз? Мисалы, мен бир программист катары бирөөнүн бир компьютери бузулуп калып, анын ичинде кандайдыр бир көйгөйлөр болуп калып, аны оңдош керек болгон болсо, мисалы, ушунчалык бир рахат алуу менен оңдойм. Мынакей ушул менин шыктуу экенимди билдирет. Эфир сакталабы дейт Миргүл. Эфир сакталат албетте, менин оюмча. Турат мырзадан да муну сураш керек, сакталат болуш керек. Андан кийин Фариданын бул жерде аябай жакшы суроосу бар экен. IT деген эмне? Анын ичине эмнелер кирет дейт. IT деген өзү бул маалымат технологиясы деп коет. Информационный технология дейби, англис орусчасы, information technology. Маалымат технологиясы. Демек, бүгүнкү күндө биз колдонуп аткан баардык технологиялар ошол маалымат технологиялары болуп келет да. IT-нин ичиндеги негизги нерсе ошол бүгүнкү күндө биз кирели деп аткан нерсе бул программалоо. Ошол сиз колдонуп аткан телефонго, сиз колдонуп аткан компьютерге программаларды жазуу. Мынакей баарыбыз интернетке кирип атабыз. Ошол интернет айдыңына өзүбүздүн бир мындай бир сайттарыбызды, бир нерселерибизди, онлайн кызматтарыбызды коюу, кыскасы IT деген ушул нерсе достор. Мен негизи буларга ушулардын негизинде сүйлөдүм деп ойлойм. Так, Сайкалдан суроо бар. IT программаны курстардан окуп үйрөнсө болобу? Азыр блогерлер окуу курстарын ачып, марафон өткөрүп жатышат. Жыйынтыгы жакшы болобу? Абдан сонун суроо. Сайкал, негизи эгерде окуучу болсоң же болбосо абитуриент болсоң, эмне кылыш керек? Эң биринчи университетте окуп билим алган бул эң жакшы. Сөзсүз түрдө. Бирок курстардан деле окуса болот, болгону курстарды туура аныкташ керек. Мисалы, блогерлер марафон уюштуруп өткөрүп атса, бул ал блогер ошол жаатта адис болбосо, анда бул кыйын маселе. Ал жаатка кирбей эле койгон дагы дурус болот деп айтмакчымын. Андан кийин эгерде жашыңыз өтүп кетип аткан болсо, мага окшоп 35-ке чыгып калсаңыз, анда эмне кылыш керек? Курстардан окуй калып, деги эле мындай достор, бир багытка киргенде, бир илим алганда, билим алганда, ал жаат эч качан түгөнбөйт да, бүтпөйт. Мисалы, мугалим болуш үчүн илгери 5 жыл университетте окуп келип, ошо менен өмүр бою иштеп жүрө беришкен да. Эми баягы, конечно, өз алдынча өнүгүү кылышса керек, бирок ошондой түшүнүктөн чыгыш керек. Мисалы, мен бир эле жолу 5 жыл окуп койсом, анан бүттү экен деген нерсе болбойт. Сиз 6 айлык курста окусаңыз дагы, 6 жылдык курста окусаңыз дагы, университетте окусаңыз дагы эмне кылыш керек? Өмүр бою өнүгүүнүн үстүндө болуш керек. Өмүр бою өнүгүү деген нерсе ол тынымсыз окуу. Тынымсыз окуу. Алдыга жылыш керек. Токтоп калбаш керек.
Ошол нерселерге көңүл буруңуздар. Так, дагы суроолор барбы? Турат мырза, барсызбы? Келгениңиздерге чоң рахмат. Суроолор болсо мынакей контакт данныйлар турат, байланышсаңыздар болот. Турат мырза, эгерде сизде сөздөр болгон болсо жазыңыз, айтыңыз дегендей. Болбосо мен жыйынтыктай берейин. Жакшы туруңуздар, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун, сайкал. Сөзсүз өзүңүздү өнүктүрүңүздөр жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Инсандын мындай бир артыкчылыгы болуш керек да. Жөн эле кара курсакты кампайтып тойгускан, мындай бир паразит инсандардан болбошубуз керек да. Кара курсагы кампайып тойгон адам, эгерде мындай улуу ой максаттары болбосо, өлкөмдү өнүктүрөм, өзүмдү өнүктүрөм, дагы алдыга жылам дегендер болбосо, кара курсагы тойгондон кийин инсандык сапаттан чыгып, инсан кылбай турган, керек болсо айбан кылбай турган жаман иштерди кылып, мисалы бир жандык өзүнүн түрүндөгү бир жандыкты мисалы жөн эле өлтүрбөйт, жөн эле бычактап салбайт, жардырып салбайт. Бирок инсан өзүнүн түрүндөгү бир инсанды бүгүнкү күндө инсандыктан чыгып жардырып атат, аткылап атат. Мынакей бизде эле жаман окуялар болуп өттү ыйык Рамазан айында. Ыйык Рамазан айында бүгүн мынакей Акса мечитиндеги окуялар бул жакшы нерсе эмес. Израилдин аскерлерине мындай наалат айтабыз ачык эле. Алар эмне кылып атат? Мечитке кирип барып талкалап атат, аткылап атат. Балким алардын дагы өзүнчө бир шылтоосу болушу мүмкүн. Алар андай кылган үчүн анан биз аттык да депчи. Бирок эч качан антип инсандыктан чыгып кетпеш керек да. Мисалы бир христиандын барып чиркөөсүн талкалаганга болбойт. Анын тутунган динине урмат-сыйды көрсөтүш керек. Бир мусулмандын мечитине кирип барып аны аткылаганга болбойт. Анын динине урмат-сый кылыш керек. Анын баалуулуктарына урмат-сый кылыш керек. Достор, бир улуттун каада салтын жамандап, бир улутту сөккөнгө болбойт. Анткени башка өзүңдүн улутуңду сүйгөндөй эле башка бирөөлөрдүн дагы улутуна, динине урмат-сый көрсөтүш керек, достор. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Өлкөбүздү өнүктүрүңүздөр.